биринчи жолугушууда аларды билиш үчүн кандай суроолорду бериши керек бири-бирине? Эми жолугушуунун негизги максатычы бири-бирин таануу эмес. Биз дээрлик Кыргызстанда билбейм 99% адам ушинтип ойлойт да. Жолугам, тааныйм дейт. Жолугуу таанышуу үчүн эмес. Жолугуунун максаты, философиясы дейм, сыры бири-бирибизге жагуу үчүн. Бири-бирибизге жагабы, жакпайбыз мындай. Бул көргөндө ушул жигит менен жашай аламбы, жашай албаймбы? Жашай аламбы деген адам катары жагабы, жакпайбы? Жүрүмү, туруму, кийиниши, сүйлөгөнү, кыскасы адамга жагат го. Ошондой жагабы, жакпайбы экенин аныкташ үчүн жолугабыз. Же кыз жүрүм туруму, тазалыгы көрүнүп турат да сыртынан. Ошону билиш үчүн жолугабыз. Ал эми таанууга келген болсо, нике кыйып анан таанышабыз. А нике кыйгандан кийин жаман чыгып калсачы дейт да, ушундай түшүнүк бар да. Нике кыйгандан кийин жаман чыгып калса, поезд өтүп кетти да, болду, анан ажыраша албайбыз да деген кооптонуу бар. Мейли, ушул кооптонуу болгон болсо, азыркылардын үй бүлө курбандыгы да ушул себептен. Таанышпай, эме кылбай. Таанышпай нике кыйбаймын, тактап, таанып, жүрүп алып, анан нике кыям дегендиги үчүн баш кошпой жатат. Эмнеге? Анткени ар бир адамдын кемчилиги бар. Бири-бирин канча тааныган сайын ошол кемчилигин көрүп калып, мисалы Айчапчап тааныдың, bundan кемчилик чыкты, буну таштайбыз. Нур Чапчап тааныштык, андан кемчилик, аны таштайбыз. Гүл Чапчап тааныдык, андан кемчилик. Жүрөбүз, ошол себептен үй бүлө курбайбыз. А шарият не дейт? Шарият мындай. Адамдын көрүнүшү жакты болсо, жакты. Баягы дин сунуштаган критерийлер бар да, ата энеси, ата теги дегендер бар. Буну сабакта кенен айтабыз. Ошолор чыктыбы? Өзү жактыбы? Кандай адам экендигин билбей туруп баш кошушуң керек. Турмушка чыгыш керек. Кандай адам экендигин 100% билбей туруп, мындай сырты өзү көрүнүшү жакты, ата теги сени канааттандырат. Диний абалы жакшы, мисалы да, жеке инсандын өзүнүн критерийлерине туура келди, болду. Анан ачуусу бат келет, таттуу жегиси келет, саякатты сүйөт, сүйбөйт, хоббиси китеп окуу дегендерди аны турмуш кургандан кийин билесиң. Турмуш кургандан кийин бири-бириңе ыктап жашайсың. Статистика боюнча бири-бирини дүйнөлүк, бири-бирини канчалык жакшы тааныган адамдар көбүрөөк ажырашат экен. Азыраак тааныгандар бекемирээк жашайт, ажырашпайт экен. Ошондо сүйүп турмушка чыгыш керекпи же ойлонуп? Сүйүп турмушка чыгыш керекпи? Сүйүп дебейли буну, жактырып десек туура болот. Сүйүүнүн башаты менен жактырбастан турмуш куруу бир аз кооптуу. Ооба, никеден кийин бардыгыбыз классикалык сөз бар да, билебиз, айрыкча динчилдер. Никеден кийин сүйүү башталат, анан нике кыйып алса сүйүү башталбай атат го, сүйө албай атам го деп да тополоң кылгандарды көрүп жүрөбүз да. Ал мындай гарантия жок, нике кыйгандан кийин эле 100% сүйүү келип калат андай эмес. Сүйүү аль-хуббу кадар, лейса би-карар дейт. Сүйүү Алладан, тагдырдан. Алла берет сүйүүнү жүрөгүңө. Сен өзүң чечимиң менен сүйүш керек болгон болсо, биз не бир керемет инсандарды сүймөкпүз да, не бир укмуштарга турмушка чыгып алмак да, мисалы. Андай эмес, биздин колубузда эмес, Алланын колунда. Демек нике кыясың. Нике кыйгандан кийин Аллах Таала ошо никенин урматына, экөөң келишкендигиң үчүн, Аллах Тааладан сураганлыгы үчүн жүрөктөрүңдү жылытат, сүйүштүрөт, иншалла. Бирок мындай болуш үчүн дагы бир аз нике кыйганга чейин экөөңдө бир аз мындай бир сезимдер, мындай чарт-чуртпу, билбейм, солкпу, жылдызбы бир нерселер болуш керек. Анан ошо менен уланып кетет, иншалла. Андай болбосо деле болушу мүмкүн. Никеден кийин деле бири-бирин сүйүп калышы мүмкүн, бирок бул чанда кездешет да, өтө мындай тоокелчилик жогору. Ошол себептен нике кыйганга чейин бир аз жактырыш керек бири-бирине, андан кийин никеден кийин ал сүйүүгө айланып кетет, иншалла. Неге устаз сүйүү никеден кийин айтышат? Чыныгы сүйүү никеден кийин. Чыныгы сүйүү никеден кийин айтышат го. Мусулман адамга никесиз адамды сүйө албайт да. Түшүндүрүп берейин. Түшүнбөй калдым. Сүйдүңбү? Сүйүүнүн жыйынтыгы болуш керек. Мындай айтканда тыянак чыгарыш керек да. Түшүндүрө алдымбы? Сүйдүңбү? Бир тыянак ишкаш керек. Түшүндүңөр деген ойдомун. А бизге мусулман катары биз бирөөнү сүйө албайбыз да. Сүйө албайбыз дегени жактырып каласың, жакшы көрүп каласың, сүйүп калдым, ашык болдум десең, анда анын жыйынтыгы бир нерсеси болуш керек да. Андай болгого болбойт да бизде. Никесиз уруксат эмес. Ошол себептен нике кыябыз, сүйөбүз, анан анын жыйынтыгын чыгарабыз деген маселе. Түшүндүрө алдымбы?